Пресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин тийиштүү комитетинде депутат Мирлан Самыйкожо менен желеке өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Улам Примов кайым айтыша кетишти. Демек, бул жерде Бекбосун агай, мына Жусуп агай экөөңөр тең авторлорсуздар. Сиздер сунуштаган эмес экениңерди айттыңар. Бирок башында биз сунуштаганбыз деп айтып алгансыздар. Мынакей Улам Бердибаев, сиз айтып бериңизчи. Баягыда ооз мурдубуз кыйшайбай эле ушул авторлор сунуштады дебедик беле? Урматтуу Мирлан Самыйкожо, биринчиден бул жер следственный орган эмес сизге. Жок, мен суроо берип атам. Жок, суроо берсеңиз тонуңузду өзгөртүп, сый менен, мамиле менен суроо бериңиз. Оорду мурдуңуз кыйшайбай деп. Сиздер айтпадыңыздар беле, урматтуу Улам Бердибаевич? Мен жооп бергенге мүмкүнчүлүк бересизби? Суроо бердиңизби? Сиз анда демитпей, тонуңду өзгөрт дебей, тонуңду өзгөрт дегидей сиз мага эч ким эмессиз. Антип айтпаңыз. Сиз дагы мага эч ким эмессиз. Жыйынтыгында эл өкүлү Мирлан Самыйкожо азыркы туудагы элементтерди чечмелеп берди. Мына бул 3 чамгарак, урматтуу туугандар. Кыргыздын боз үйүнүн түндүгү. 3 чамгарактын 3 башы эсептеп көрсөңөр 12 болот төртөө. Бул 12 айды түшүндүрөт. 12 айды түшүндүрөт. Бул жерде турган 3 айдан 4 мезгилди түшүндүрөт туугандар. Могу төртөө 4 мезгилди түшүндүрөт. Дагы бир 3 чамгарактын 3 болгону кыргыздын уруусун байлаган ушуга. Оң канат, сол канат жана ичкиликти ушул 3-өөнө байлабады беле? Унутуп калдыкпы биз? Же маңкурт болуп баратабызбы? Мына ушул чечмелениши бул чамгарактыкы ушул. Эми урматтуу туугандар, бул 3төн каршы терши 6, жалпылап айтканда 12, бул 12 ай, 4 мезгил. Анан кыргыз дагы эзелтеден бери так сандарды ыйык деп эсептеп келишкен. 1, 3, 5, 7, 9 сандары булар ыйык сандар деп эсептелип келет, туурабы? Эми урматтуу туугандар, биз ушул чамгарак боюнча сөз кылып атабыз. Экинчи нерсе, мына бул чекесиндеги нур, күндүн нуру ийри болуп калган үчүн биздин мамлекетибиз өнүкпөй жатат деп атасыңар, туурабы авторлор? Эми мен муну айтып берейин. Күндөн чачыраган 40 нур, бул 40 урууну белгилеп келет. 40 уруу кыргыз деп келет эзелтен бери. Муну биз жинди болуп калбасак, 40 уруу кыргыз экенибизди элдин баары тааныйт жана билет. Жана ошондой эле бул күн караманын жалбырагы эмес, урматтуу туугандар. Бул Умай эненин символун билдирген кыргыз оюму менен берилген. Умай эненин нурлар, бул наристенин колдоочусу болгон Умай эненин баарыбызды эне төрөгөн, эне баккан, эне өстүргөн, урматтуу туугандар. Ошол Умай эненин колдоочусу, бул наристенин колдоочусу Умай эненин эн тамгасы. Ою ошондой деп айтылып келген. Мен бала кезден, мен мектепте жүргөндө да ушинтип окуткан. Баарын ушинтип окуткан. Бүт баарыбыз ушуну билебиз да, Бекбосун агай кандай дейсиз? Эскерте кетсек, бул мыйзам долбоорун жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутат Улам Примов демилгелеп, биринчи окууда концепциясы кабыл алынган. Ал ортодо коомчулук тарабынан эки ача пикир жаралып, бир топ сын пикирлерди айтылган. Ал эми элдик курултайда өлкө башчысы Садыр Жапаров желеке өзгөртүү киргизүү боюнча талкууга көз салып жатканын билдирип, бул мыйзам долбоорун мен спикерге сунуштагам. Силердин айтканыңарды мен аткарып келе жатам. Эми менин бир суранычымды колдоп берип койгула деп делегаттарга кайрылган. Мындан тышкары эмнеге өзгөртүү киргизип жатканын мындайча түшүндүргөн. Биздин жезделер болуп кетет эле, ушу санжырачы көлдүктөр баары билет, Асангазы деген санжырачы болгон. Отуруп анан кийин айтты: "Атаңдын озурайын ай, желегибиздиги күн карамага окшошуп калыптыр" деди. Ушуну оңдоп койсо болмок экен деди. Анан карап туруп эле: "Ой, туй атаң көрү" деди. "Ушул жерде бир кыргыз жокпу ушу немени билген" деди. "Түндүгүбүз да туура эмес болуп калыптыр" деди. Көрсө, түндүк ал кишилердин айтымы. Мен ошондо билдим. Мен деле ага чейин көп маани берчү эмес элем бала кезде. Түндүк баягы 3төн 6 чамгарак турат да, баягы түндүктө, билесиңер да. Ошону айтты, жалаң жамандыкка тигиле турган боз үйдүн түндүгүн коюп койбоду деп. Жакшылыкка тигилген боз үйдүкү 5 болот, 6 болот, 8 болот, баягы 6 канат, 4 канат, анан 12 канат деп коебуз го.
мына ошону айтты да. Эми мен борборду көчүрөм, бир шаар салам башка жакка деп суранган жокмун. Эми ушу желекти оңдогонго мени бир колдоп берип эле койгулачы эми. Мен силердин суранычыңардын баарын колдоп атам. Суранбаган нерсеңерди колдоп берип атам. Эми мен бир суранычым ушу желекти оңдоп түздөп эле киргизип коелу. Эч кандай өзгөрбөйт желек. Оңдотуу, түздөтүү гана кирилет. Тоң районунун Карашаар айылынын тургундары турак жай куруу үчүн жер таппай келет. 400-гө жакын жергиликтүү эл участок алууга кезекке турган. Айыл өкмөт алардын муктаждыгын жоюп берүү үчүн жер бар экенин айтып, бирок ал жердин көйгөйү көп экенин билдирүүдө. Башкача айтканда 1998 жылы 40 гектар жерди ижарага алган Түлегенов табылды аттуу жаран айыл өкмөткө караштуу жерди кайтарбай жатат дейт. Келишимдеги милдеттемелерди аткарбаган Түлегенов көрктөндүрүү иштерин кайра иштетүү заводун курган эмес. Ал тургай тийиштүү тараптардын уруксаты жок, мыйзамсыз үй куруп алган деген айыл өкмөт, эгер бул маселе чечилсе, жергиликтүү элдин муктаждыгы жоюлмак дейт. Буга чейин бир нече жолу соттук иштер да жүрүптүр, бирок соттор эмнегедир Түлегенов табылдынын пайдасына чечип келет дейт. Мындайга нааразы болгон карашаардыктар бийлик төбөлдөрүнө кайрылуу жолдошту. Судердин көйгөйүн чечип бересиң деп, сенебиз үнүбүздү Садыр Жапаровка, Акылбек Жапаровка, Ташиевке аларга жеткизип бизди ушул жер маселесин чечип берүүгө силердин салымыңар кошулса бизге жакшы болот эле деп элдин батасын алат элеңер. Жалпы эле эл ушул чоңдорубуздан үмүт кылабыз. Бул жеке тарап көлгө жакын 40 гектар жерди ижарага алып, милдеттенмелерди толук аткарбай, кароосуз калтырганын билдиришүүдө. Айта кетели, учурда 40 гектар жердин айланасында атайын репортаж даярдалып жатат. Окуяны баштан аяк чагылдырган видео материалды жакынкы күндөрү Норпресс маалымат борборунан көрө аласыздар. Ара жолдо калган тез жардам унасы 2020 жылы коронавирус күчөп турган маалда Чүй облусунун Панфилов районунун Чалдабар айылынын тургундары жаңы унаа дарыгерлердин ишин жеңилдетет деген үмүт менен өз каражатына тез жардам унасын сатып алышкан. Алгач дары-дармектерди жана кычкылтек концентраторлорун сатып алган. Ал эми чет өлкөдө иштеген айылдаштары Германиядан толук медициналык жабдыктары бар реанимобиль салып жөнөтүшкөн. Бирок эң өкүнүчтүүсү эл өз каражатына сатып алган бул унаа бүгүнкү күнгө чейин ишке берилбей турат. Бир эле тирелгени адамыңар 30 000 адам болуш керек, анан штат ачылмак. Штатка мунча акча көп кетет. Аны биз төлөй албайбыз, анан тигиндей мындай дейли ушумен. Ушинтип эле токтотуп атат да, силердин элиңер жетпейт. 15 бизде мындай эмет болгондо 10 000 адам деп атат. Биз мен как знаю 12 адамдай бер жагы бар жана голосующий адам башка да адам биз деле бекте 20 000дей адам деле барбыз. Учурда өлкөдө тез жардам унасы жетишпей турган убакта бул унааны эл кызматына иштеткендин ордуна жергиликтүү бийлик айылда медицина кызматкерлерине штаттык бирдик жок деген шылтоо менен кайдыгер мамиле кылып келишүүдө. Декабрдын 20-сынан 22-сине чейин Бишкек шаарына Московский цирк келет экен деген жарнамалар таркап жатат. Шоу өткөрөбүз дегендер Кожомкул атындагы спорт сарайында ижарага алып коюшуптур. Ал ортодо пландалган иш уланып, жарнамалар таркап, ал тургай мектептерге чейин барып, жаш балдарды тартуу аракетин көрүүдө. Ал арада мындай жаңылыкты Россиянын мамлекеттик циркке жокко чыгарып, жалган деп атады. Эң кызыгы бул иш-чарага кыргыз артисттери да катышат деди. Мындан улам эксперттер элди алдап шоу өткөрмөкчү болуп жаткандардын артында кыргыз мамлекеттик цирктин жетекчилиги турарын айтып жатышат. Анткени мындай схемалар көп жылдардан бери уланып келе жатканын мисал келтиришүүдө. Бирок цирктин жетекчилиги мындай кептердин негизи жок деген менен сөздөрү эки ача болуп чыгууда. Сиздин ошондо сотрудниктериңиз катышабы бул шоуга? Катышпайт. Эми ал московский цирк деп атпайбы. Ана биздикилерден мага чыгып атышат. Бир 3-4 группаны катышып бергиле дегендей кылыпчы. Мен айттым, эгерде биздин график, репетиционный график болсо, анда бара албайт. Мага эч ким андай чыккан жок, айтып турбайм. Алар менен байланышым да жок. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик келбесин күн тартибинде турат.
укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.